Президент Садыр Жапаров бүгін 15 февральда Чүй облысына болгон жумушчу сапарынын алкагында Бишкек-Карабалта унаа жолун реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышты. Транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоевдун айтуусунда, учурда Бишкек-Карабалта унаа жолунун жалпы узундугу 52,5 чакырымдан калган 7,4 чакырымын реконструкциялоо иштери уланууда. Калктуу конуштардагы реконструкцияланган жолдун негизги унаа жүрүүчү бөлүгү 6 тилкөлүү болуп, туурасы 3,5 метрди түзөт. Мындан тышкары мамлекет башчысына Бишкектин түндүк айланма жолун реконструкциялоо долбоору көрсөтүлдү. Реконструкциялоо долбооруна ылайык автожол кеңейтилип, ага жол кыйчалыштары, тротуарлар жана жол үстүнөн адамдар өтүүчү өтмөктөр курулат. Айланма жолдун узундугу 34 чакырым, негизги бөлүгү ортодо бөлүүсү менен 4 тилкелүү болот. Бишкектин түндүк айланма жолун реконструкциялоого инвесторлорду тартуу пландалууда. Садыр Жапаров ошондой эле Профсоюзная көчөсүндөгү жол куруу долбоору менен да таанышты. Долбоорду үстүбүздөгү жылы толугу менен бюджеттик каражаттардын эсебинен ишке ашырып баштоо пландалууда. Узундугу 8,5 чакырымды түзгөн жол Бишкек-Карабалта унаа жолуна альтернатива болуп, аны жеңилдетери күтүлүүдө. Мамлекет башчысы бул долбоорлорду ишке ашыруу автоунаалардын жол жүгүн азайтып, жарандар үчүн өлкөнүн борборуна кирип чыгууда ыңгайлуулукту жогорулатаарын канааттануу менен баса белгиледи.